Ток этер амансыздарбы? Студияда мен журналист Эрнест Кыязов. Саламатсыздарбы? Эгер эртең астымдан мен сыйлаган журналист иним, Азаттыктагы иним, Али Токтакунов чыгып калчу болсо, мен кучак жайып, "О, кандайсың иним? Бала чакаң тынчпы, иштер болуп атабы?" деп кенен сурашып, жадырап саламдашам. Чын эле ошондой. Анткени менин бамда ал адамгерчилиги мыкты, мүнөзү жөнөкөй, бир ажайып, бир керемет жигит. Адамгерчилик мамиле өзүнчө сөз. Мен азыр анын өзүнүн демилгеси мененби же Прагадагы жетекчилигинин демилгеси мененби билбейм. Өзүнүн ошол жасаган иликтөөсүнө сын айтайын деп турам. Кагазга уруп эмес, түз. Азаттыкка сын айтмакчы болгон кишинин баарын эле Райым миллиондун кишиси деген элирме эмоцияга элдин көбү алдырып атат. Ал эним жок дегенде сен ошол эмоцияга алдырбай салмак менен угуп тур. Менде сага бир нече суроо бар. Азаттыкты азаттык кылып негиздөгө салым кошуп калган журналисттердин бири Нарын Айып 5 канал аркылуу сенин иликтөөңдөгү көп кемчилдиктерди негиздүү айтып келатат. Эми айтчы. Эми сен дагы Нарын Айыпты Матраимовдордун күчүгү деген ойдосуңбу? Азаттыкта Акаевдей, Бакиевдей, Атамбаевдей, мына азыркы Жээнбековдой сындап, туздап келаткан Айданбек Акматов деген журналист иштеп кеткен, билесиң. Мына ошол кишини биз 5 каналдын түз эфирине өзүң менен кошо чакырганда, али иним, сенин иликтөөң боюнча эмне деп түз эфирде сын айткандарын өз кулагың менен уккансың, көргөнсүң. Мындай маалыматтарды ошол бир кызыккан тарап чыгарып берип атат. Эгерде ал ошондой эле бир жакшы ниеттүү адам болсо, мисалы үчүн Кыргызстанга күйгөн 2017ге чейин берсе болот эле. Атамбаев учурунда берсе болот эле. Бир жакшы адам десекчи, мисалы үчүн бир патриот. Мына Эдил мырза мага айтып атпайбы өткөндө, жакшы адамдар деп. Жакшы адамдар болсо 17-чейин чейин бербейби? 17-жылга чейин чыккан турбайбы бул банктагы маалыматтардын бардыгы. Анан 700 миллионго келгенде, жанагы пакеттердеги акчаларга келгенде, пакеттердеги акчаны биздин ар бир дордойдогу коммерсанттар жөнөтөт. Мадинага барсаңыз алар жөнөтөт. Бардык жерде, ал эмес Өзбекстандан ташып чыгышат. Дал ошону биздин бандиттер билип алып, 2003-жылы бир автобус адамды кырып салган мына немеде, Бишкек Торогар жолунда. Андан кийин Ошто канчасын 2-3 жолу кырып салды, тонноп кеткен. Ошондуктан бул жерде чоң саясий бир оюндар бар, чоң саясий чабуулдар бар, чоң саясий кландардын ортосундагы күрөштөр бар. Биз ошолордун куралы болуп калбашыбыз керек. Эми Айданбек агаңды дагы Матраимовдор сатып алды деген турасыңбы? Эсенбай Нурушев деген Азаттыкта дала жыл иштеген, дасыккан журналист. Ушундай бир киши бар, билесиң. Иликтөөңдөгү чийки алешендиктер тууралуу а киши дагы биздин каналдан жеке пикирин айтканын биздин эфирден, интернеттеги баракчалардан көргөн, уккан болуң керек. Эми кандай ойдосуң? Аны дагы Матраимовдор сатып алган болушу мүмкүнбү, сенин оюңча? Бул Матраимовдордун темасы, коррупция темасы Азаттыктын менчигиндеги тема эмес. Бир гана Азаттык айтсын, жанагы Али дедиңерби? Али айтсын, башкалар унчукпасын деген эмес. Бар, ар ким айтканга укугу бар. Мен принцибин колдойм. Сен журналист болосуңбу, балекет болосуңбу, ким сага маалымат берсе, биринчи кезекте иликтөөнү ошонун өзүнөн башташ керек. Эмне үчүн мага ушул маалыматты берип атат? Бул аркылуу эмнени көздөйт? Эмне максатын көздөп атат? Депчи, ошолорду иликтеш керек дегенде, булар ишенсе болобу, болбойбу деп. Анан өзүңө берчү түз бир башкы суроо. Иликтөөңдө Матраимовдор көп акчаны каяктан эле шуулдатып таап атат деген мына ушундай маанидеги суроонун изи менен тиги шектүү байларды жакшы эле бурчка такап, суроолорду кабыргасынан коюпсуң. Бирок эмне үчүн иликтөөңдүн башында дагы, ортосунда дагы, аягында дагы Атамбаев тууралуу бир дагы сөз жок.
эгер иликтөөңө жетекчиң Айзада Касымалиеванын логикасы менен баам сала турган болсок, Атамбаевке такыр тийишпегенине караганда, кыргыздардан чыккан туңгуч миллионер Алмаз Миллион Азаттыктын жетекчилигин тымыздын акчага сатып алып, күчүккө айлантып алган жокпу деп шектене берсек боло береби бизге да? Анан дагы бир суроо. Коомчулукка аркылуу резонанс жараткан иликтөөңдөн улам Азаттыкка караштуу Настоящее время долбоору ал иликтөөңдү сайтына илип, как бывший замглавы таможни Кыргызстана вывел из страны 700 миллионов долларов. Расследование Азаттык деп жазылып турат. Мунун кыргызча мааниси Кыргызстандын бажыкана башчысынын мурдагы орун басары кантип өлкөдөн 700 миллион долларды чыгарып кетти. Азаттыктын иликтөөсү деп которулат, туурабы? А бирок сен 5 каналдын түз эфирине келгенде депутат Искендер Матраимов экөөңдү тең чакырып беттештиргенде, көздөштүргөндө, мен 700 миллион силер, ошол 700 миллион доллар силерге караштуу дегеним жок. Тек ошондой шек болуп атат дедим деп айтканың өтө кызык болду. Настоящее время калпычы болуп тигинтип жазып атабы же сенин шегин бар дегениң аларга бажыкана башчысынын орун басары акчаны өзү чыгарып кетти болуп угулуп атабы тигилерге? Шу жагы түшүнүксүз болуп атат. Бизде бүгүнкү күнү 700 миллионду ким которуптур? Мен котордумбу, иним котордубу, же менин аялым котордубу? 250 миллион деп атасың. Аны дагы ким которду? Сен баякы эми жооп берейин. Мен программада 700 миллион кайдагы акчалар деп суроо койдум. Бул Матраимовдардыкы деген жокмун. Бүтүм чыгарган. Бирок эч кандай бүтүм жок. Программаны жакшылап көрүңүз. Жо, башынан эле ошондой. Матраимовдорду негизсиз күнөөлөдүң деп алардын шектүү, мандемдүү байлыгына адвокат болуп аткан эч ким жок. Дароо айтайын. Маселен мына мен дагы ушу азырга чейин ойлоном да. Бажыканада айлыкка иштеп жүрүп эле кантип миллиондогон байлыкка ээ болуп алышат. Демек, урдашат да деген шегим, божомолу мына азырга чейин бар. Эл дагы кудум ушинтип шектенип келишет. Мамлекеттик кызматта жүрүп эле кантип байып кетишет деген шектенүү, бул эң негиздүү, эң туура шектенүү. Бирок факт далил эмес. Демек Матраимовдор аппак периште, Азаттык алдамчы турбайбы деген ойго элди акырын жетелеп алып келүү биздин жеке менин максатым эмес, алиним. Менин максатым баягы эле суроо. Баарын айтып келип, Атамбаевке келгенде неге унчукпайсыңар деген суроонун жообун сенден же Азаттыктын жетекчилеринен так билип, элге так жооп айтуу. Атамбаевке байланыштуу да документтер бар. Аны топтоп иликтеп атабыз. Кези келгенде чыгарабыз деп биздин эфирде катуу айттың эле. Мына ошол эфирден бери 5 айга чукул убакыт болду. Матраимовго тиешелүү уйгур жигиттердин Атамбаевга кандай тиешеси бар экенин элге дагы деле айтып бере элексиң. Анан дагы бир сага айтчу кеп. Мына сен Текебаев менен жолугуп кене маек курган экенсиң. Ошол маекте Өмүрбек Чиркашевичке Кыргызстандан күмөндүү, мындай шектүү жол менен чыгарылып кеткен 700 миллион доллар тууралуу дагы суроо берип, эми кантип эле ошону ошол кездеги президент Атамбаев билбей, укпай, көрбөй калсын деген өңүттө суроо бердиң. Текебаев мурда кийин айтпаган бир кызык маалыматты сага мындай кокустанбы же атайлаппы айтты. Өзүңүз көрсөңүз керек, Азаттык жакында иликтөө чыгарды. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун издеген. Ал жерде 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен 700 миллион доллар чыгарылып кеткени иликтенген да. Мындай маселелер дагы ошол жогорку бийликтин эң бийик башында турган адамдын кандайдыр бир көзөмөлүсүз ишке ашышы мүмкүнбү? Ал киши билбей калышы мүмкүнбү?
13-жылы экен, 14-жылы экен, мага бир адамдар, авторитеттүү адамдар кайрылды. Чет өлкөлүк. Биздикилер анан чет өлкөлүк. Кокусунан жолугуп калдык. Өлкөлөрдүн атын атабай эле коеюн, мамилелер бузулбасын. Бир өлкөдө аэропортто Боинг турат. 4,5 миллиард бортунда наличка бар. Доллар. Самолеттун сүрөтү турат. Гезитке чыкты. Бүт фоторепортерлор, телерепортерлор аңды бошонуп кармап турат. Акча келгенин билип калды. Каяка алып барарын билбей атат. Ушуну Кыргызстанга алып келсек жакшы болот эле. 10%-ын мамлекетиңерге беребиз деди. Ошондой самолеттон 10 келет деди. 40-45 миллиард доллар келет. 10%-ын мамлекетиңерге калат. Мына мен ойлодум, мына ачык эле айтайын. 4,5 миллиард экен. Карызды жапсак, түндүк түштүк темир жолун курсак, Кытайдан бияка өткөн темир жолду курсак, айттым. 2 күндөн кийин Атамбаев макул болду. Ошол акчаларды алып келип кайсы жерге катып, анан кантип адалдаштыруунун механизми кантип кайтарыш жөнүндө ойлонуп атат деп макул деп мен уктум. Мына мен полиграфтан да өтө алам. Полиграф өтө алам. Макул деди. Анан эле жок болуп кетишти. Бир жумадан кийин акырын бир жолугушта эмне болуп атат десем, болбой калды деп койду. Мыйзамсыз иштеп айтып атпайсыңбы? Болбой калды деди. Болбосо болбоду дедим. Бирок ошондон кийин эле летучий голландец болуп 40 тонна жүк ташый турган Боинг Стамбулдан Бишкекке, анан Гонконг уча баштады да. Атамбаевдин тымыздын макулдугу менен Боингтерге салынып ташылуусу мүмкүн делинген Текебаевдин маалыматы азаттык үчүн дагы бир кошумча табылга, кошумча маалымат болду өңдөнөт. Канткен менен артында Америка турган азаттыктын ар кыл жашыруун маалыматтын чын-бышыгын билип алуу мүмкүнчүлүгү өтө чоң, маалыматтык укуругу узун дегендей. Буюрса али иним, Азаттык радиосу Матраимовдордун деңгээлиндеги материалдарды иликтемишетип, асманга дрон учуруп кондуруп тим болбой, дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги Кыргызстанды куруткан ири аферист ким экенин кыргыз элине айтып берер күнүңөр алыс эмес деп үмүттөнө туралы. Эми азаттыктагы мен сыйлаган эжекелердин бири кыргыз кызматынын үстү жактагы Прагадагы башкы мүдүрү Венера Жуматаевага айтчу сөз. Кайсы бир жылдары мен КТРде журналист болуп иштеп турганда, стажировкалык сапар менен Прагада азаттыктын ошол мурдагы эски кеңсесинде болдум эле, тажрыйба топтодум эле. Ал убакта сиз жетекчи эмес, катардагы журналист, баяндамачы элеңиз. Прагадагы жамааттын иштөө ыкмасы, ар бир журналист өз ишин билген тыкандыгы, тактыгы, жамааттагы ынтымак Бишкектен Прагага барган мага өтө суктанарлык сезилген. Радиодон гана үндөрүн угуп жүрчү Тынчтыкбек Чоротегин, Эсенбай Нурушев, Нарын Айып, Баян Жумакадыр кызы, Жаңыл Жусупжан, Амирбек Азам уулу, Айнура Жекши кызы сыяктуу ушундай бир барандуу журналисттердин жанында стажировкадан өтүү мен үчүн ары сыймыкты, ары толкунданууну пайда кылып, бир нече күн сүрдөп жүргөнүмдү мына азыр ачык айта кетейин. Атүгүл Бишкекке барганда мактанам деп бир тобу менен фото сүрөткө дагы түшкөм. Сиз экөөбүз кыргыз желегинин тушунда түшкөн сүрөт дагы менин альбомумда алиге чейин сакталуу. Бирок мен канча бир жылдар өткөн соң сиз азаттыкта жетекчи, мен 5 каналда жетекчи болуп, анан биздин каналда, 5 каналда дагы бир топ экс азаттыкчылар, мурда азаттыкта иштеп кеткендер иштеп, аларды ушул азыркы азаттыктын Бишкектеги жетекчиси акча үчүн жалданган күчүктөр деп кыйтып мүнөздөмө берип калары үч уктасам түшүмө, ойлосом оюма келген эмес экен.
Бул сентименталдык ой толгон ары жыйыштыра туруп сизге эки эле суроо бергим келет. Энереже. Биринчиси, сиздин жетекчилигиңиздин тушунда Азаттыктан ак үй көк үйгө, өкмөткө, парламентке барып расмий кызматка орношуп, бир топ иштеп, анан ал кызматтан кеткен соң кайра эле Азаттыкта иштей берген тенденция кадыреселикке айланды. Бейтараптуулукту, эч кимге байланбаган, эркин болууну принцип катары карманган салт, мурдагы салт, Азаттыктын мурунку курамдарында негедир аябай бекем сакталчу. А сиз жетекчи болгондо эле бул демократиялык салт бузула баштаптыр. Экинчи суроом, Азаттык радиосунда секреты власти деген долбоорду алып барып жүргөн Бермет Букашевага байланыштуу. Нету ли у вас компромата на него, которого он мог бы бояться? Неприкосновенности экс-президента Конституция не предусматривает. Власть Атамбаева, без сравнения, я просто скажу, оказалась преступной. Бермет Букашева өзү жазгандай, учурда ал Азаттыкта иштебей калыптыр. Азаттыкты аз убакыт болсо дагы ичинен көрүп калган, мындай саресеп салып байкап калган таасирлерин айтып, Бермет Букашева эжеке агынан жарылып, Фейсбуктагы жеке баракчасына мындайча айтканда пост жарыялаптыр. Окудуңузбу, жокпу билбейм, бирок чынында а кишинин жазгандарында долбоордон мени четтетип салды деген жеке таарыныч эмес, эл эркин, акыйкат деп ойлоп жүргөн Азаттыкта чындыктар кантип кескиленип, ошол Бермет эженин секреты власти долбоорунда муну бер, муну бербе, тигини кесип сал, үзүп сал деген цензура кандай күчөгөнүн, демократиянын тирөөчү делген Азаттыктын мындай акыбалы жакшы көрүнүш эмес экендигин өкүнүү менен баса белгилеп жазыптыр. Эми орус тилинде жазылган ал постторду, андагы анча-мынча комментарийлерди мен кыргызча өзөгүн бузбай, дал өзүндөй которгонго аракет кылдым. Бир маани берип өңүлүп коюңуз ушуга. Мына могу макала айрыкча коюлган темасы. Азаттык тигилже бул саясатчыны көмүскө рекламалап деле кояларынын ачык далили. Менин буга чейинки шектенүүлөрүм акыры толук тастыкталып атат. Текебаевдин маегиндеги контексттен өзүнө керектүүсүн алып алып, тема кылып жарыялай салышыптыр. Азаттыкты чөнчүл, эркин маалымат каражаты катары, анын жетекчилигинин өзүн билемдигинен, коррупциясынан сактап калуу керек. Азаттыктын ичинде эмне макулуктар болуп атканын ырайым тууралуу бир иликтөө жасап коюп, ошол иликтөөгө калкаланып жүрө берүү өтө ыңгайлуу. Эми ким Азаттыкты сындап койсо эле автоматтык түрдө ырайымдын тарапташтары деп жаалашууда. А могул көрсөтүүнү ырайым тууралуу айтуудан баары коркуп турганда, НТСК даярдаган эле. Ал телеканал обого чыгаруудан баш тартып койгон. Азаттык болсо ушул акыбалды көрүп туруп унчукпай койгон. Цензурага каршы үн катып койдун ордуна ал көрсөтүүмдү узакка чейин эфирине койбой, менин кайра койгон талабымдан кийин гана обого чыгарышкан. Айтмакчы, Бекназаров тууралуу көрсөтүүнү болушунча кескилешиптир. Ал эми Дырылдаевдин кумтур президенттерди улам сатып алып жатканы тууралуу айтканын, өтө курч жерлерин кыркып чолушуптур. Эфирге ана чыгат, мына чыгат деп көпкө созушту. Акыры чыдабай кеттим. Баягы мен алган маектерди кыркып жонуп эфирге чыгарышты. Аны да эгер мен артынан түшпөсөм, эч ким чыгарышмак да эмес. Мунун баары чоң суроолорду, шектенүүлөрдү пайда кылды. Азаттык радиосунда ушундай цензура экен да. Биздин саясатчылар жана коондук ишмерлер коркконунан Азаттык тууралуу эчтеке айтпай жүрүшөт. Азаттык менен мамилесин бузгулары келишпейт. Бирок бул туура эмес. Эч ким талашып тартышкысы келбейт. Сын айтып, айтыла электере босогодон ары түртүп, ал жалган маалымат деп кутулушат. Илим билимдүү коомдо аброю чоң эле адамдарда ушундай мамиле кылышат. Бул кадимки биздикилер жана бөлөктөр деп бөлгөн сыяктуу. Журналистер деле Азаттык менен мамилесин бузгулары келишпейт. Жалпы жонунан урматтаганы, сыйлаганы үчүн унчукпай келишет. Менин деле бул радио менен жакшы мамилем бар эле. Мен деле чырда чубап чыкпай жөн эле жүрөйүн дегем. Азаттык тууралуу сын жазгандар мен үчүн кайраштырууну көздөгөн шкакчыдай, арызчылардай көрүнүп, ошол топко кошулгум келбей жүргөн. Бирок түшүнгүлөчү, Америка эли төлөгөн акчадан айлык алып жүргөн Азаттыкта коррупция боло берсин десек, анда башка маалымат каражаттарындагы чындыктан үмүт этип не кылабыз? Салабаттуу тарыхы бар Азаттык өзүн билемдикке, чаржаяттуулукка белчесинен батып калганы шермендечилик.
Азаттык радиосу илгери система менен күрөшүүнүн негизги бутасы, башкы миссиясы катары карап келген болсо, учурдагы азаттыктын сындоо элеги, чеги, баягы планкасы райым миллиондон өйдө көтөрө албай койду негедир. Анан ал сындоочу катмарга мурда Атамбаев бийликте турганда азаттыкты сотко берген жылдары үн катпаган. Азаттык Атамбаевдин астына тизилеген акыбалга келгенде кой ай деп койбогон. Кийин Атамбаев менен кошо терисин дароо алмаштырып, Атамбаев укмуш, Атамбаев таптаза, Атамбаев периште, апакай деген мына ушундай обонду күн сайын созолонтуп келаткан Апрель телеканалы дагы кошулуп, азаттык чындыктарды айтып атса, 5 каналга жолту болуп атат демиш этип, азаттыкка жан тарткан кебетеленип, сөз эркиндиги деп чырылдамыш этип, жер сабап, акыйкат издеген каналдын жалган образынан чыкпай келатышат. Апрельчилер. Журналист Элнура Алканова экс-бажычынын шектүү иштери тууралуу Азаттыктын кабарчысы Али Токтакуновдун атайын иликтөөсүнө жооп беретинде видео материал даярдаган болчу. Азаттык болсо, Бермет Букашева туура баамдагандай, Райым миллион тууралуу иликтөөсүн бетке тутуп, азаттыкка сын айткан кишинин баарын Райым буларды сатып алды, Райым буларга акча берди, Райым буларды күчүк кылып алды деген байракты, жалган байракты, айрылган байракты эл көзүнө дайыма булгалап, азаттык деген наркы бийик брендти болушунча тепселеп, майкандап атышат. Ким билет, балким Бермет Букашеваны дагы Райым миллиондор сатып алганын өзүнүн көзү менен көргөн азаттыкчылар бар чыгар. Анда айтсын аны дагы. Туурабы, урматтуу Венера Жуматаева эжеке? Венера эже, мен Прагадагы азаттыктын кеңсесинде стажировкада жүргөнүмдө Тынчтык Байкеби, Нарын агабы, Эсенбай агабы, Амирбек Азам уулубу, Жаңыл эже, Айнур эже, сиз Айтор баарыңардан бир нерсени даана байкаган элем. Маалымат берүүдө ар бир маалыматты далил менен бекемдөөгө өтө терең маани берүү керектигине өтө басым жасайт элеңер да. Ким бирөөнүн уурулук кылганына 100%, 101% ишенип турсаң дагы, ал шектөөнүн өтө бекем ынаны менен гарантияланып турса да, колуңда далил болгондо гана А же Б деп айтуу маалыматтын ишенимдүүлүгүн арттырат эмеспи? Туурабы? Өзүңөр үйрөткөндөй. 5 каналда Райым миллион темасын көп козгогон экс-азаттыкчылар Нарын Айып, Шайырбек Эркин уулу, Элнура Алканова акча үчүн иштеген күчүктөр экенине далил болсо, ал айтылышы керек. Далил болсо айтылышы керек. Же маселен, азаттык мурдагыдай болбой Атамбаевке жумшарып баштады. Демек, жетекчиси Венера Жуматаевага үй, квартира белек кылганы чын экен деп имиш айтуу дагы туура эмес. Анткени ага далил жок. Мына ушул сыяктуу мисалдарды көп айтсак болот. Мына мисалы, толук далил болсо, ошондо гана Аскар Акаев кумтөрдү казуу үчүн канадалык компаниядан пара алыптыр деп соттолушу керек. Толук далил болгондо гана Бакиев элди аткыла деп буйрукту бериптир. Далили болсо мынеке деп колуна кишен салынып, абакка камалышы керек. Далил болсо. Толук далил болсо гана Отунбаеванын Ош окуясында күнөөсү мынакей деп каш кайта көргөзүлүп, жоопкерчиликке тартылышы керек. Толук далил табылса, Атамбаев тымызын Батукаевди качырып ийиптир деп бетине коюп берилиши керек. Толук далил болгондо гана Текебаевди Маевскийден пара алды деп күнөөлөш керек. Толук далил болгондо Мадумаров каркыраны казактарга кармата салыптыр, далили мынакей деп айыпталышы керек. Далили болсо. Толук далили болсо гана Садыр Жапаров кайсы бир губернаторду барымтага алып уурдаптыр деп түрмөгө камалышы керек эле. Толук далил колдо турса, Албек Ибраимов Максим Бакиевдин жерин Атамбаевке пулдап,
ал жерге Атамбаев хан сарай салып алыптыр деп айтылышы керек. Толук далилдер болгондо гана Сапар Исаков тарых музейге пластмасса аттарды, бир түшүнүксүз түркүктөрдү сатып алымыш этип, миллиондорду жеп алыптыр деп далил болгондо гана жар салуу керек. Толук далилдер табылса гана Бишкек тестин оңдоп түзөгө деп Кытайлар берген акчага баланча долларлык кычкач сатып алдык деп көздү боеп, бир нече чиновниктер кылмыш кылыптыр деп камаш керек болот. Эми шектенүү менен далилдин окшоштугу бар болгону менен Батукаевди качырганымды далилде деген Атамбаевке далил айтуу керек болгон сыяктуу, музейди, ТЭЦти тоногонумду далилде деген Сапар Исаковго далил келтирүү зарыл болгон сыяктуу. Жерлерди мыйзамсыз сатканымды далилде деп сотто күпүлдөп аткан Албек Ибраимовго далил көрсөтүш керек болгон сыяктуу. Азаттыктагы сиз ишенип иликтөө жасаткан жоокериңиз Али Токтакунов мамлекеттик бажы тармагында айлык алып жүрүп эле кантип миллиондорду таап алды деген ушундай бир чабал, чийки, толук иштелип чыкпаган, ишенимсиз жөрөмөлдөрдү ала чуркабай, көргөндө эле эсти одара кое турган, астына алып келгенде танып кете албай турган далилдерди таап, мына ошондо гана Матраимовдор 700 миллионду сыртка чыгарып кетиптир, өздөрү чыгарып кетиптир деп шек санашы керек болчу. Бажыдагы башчынын орун басары Райым миллионду мындай эле коелу, катардагы эле кызматкер болуп иштеп, кабат-кабат үй салып, кымбат унааларды тээп жүргөн бажыканадагы кишилерди элдин көбү билет. Алардын кирешесинде коррупциялык мандемдер бар экенин дагы болгошот. Бирок Азаттыктын абройлуу журналисттери профессионал иликтөөчү катары эмес, карапайым элдин божомолдоо деңгээлине түшүп, ошону бетке тутуп, мен иликтөө жасадым деп эсептешкен болушса, анда буга комментарий берүүнүн да кажети жок. Атамбаев Азаттыкты сотко бергенде Прагадан чоңар жетип келип, экөөңүздөр президентке жолугуп чыккан соң, Энереже 20 миллиондук доосуну алып салгандан кийинки Азаттыктын Матраимовдордун байлыгын иликтөөсүндө Атамбаев тууралуу эмне үчүн бир ооз дагы сөз козголбогонунун себеби тууралуу жетекчи катары сиздин бир билгениңиз бар чыгар албетте. Бирок кийинки жылдары сиз жетекчилик кылып келаткан Азаттыкта бейтараптуулук принциби, ар тараптуу такталган маалыматтарды аябай бышырып, анан элге сунуу стандарты кыйла эле аксап, анын натыйжасында Азаттык баштагыдай болбой баратат деген ушундай сөздөр, имиштер эл арасында көбүрөөк сөз болуп жатканы бекер жеринен эмес экенин моюндашыңыз керек болуп атат окшойт. Эми Азаттыктын азыркы жамаатындагы журналисттерге эки ооз сөз. Баарыңыздарды жакшы билем деп айта албайм, бирок көбүңүздөр менен мамилем бар. Интернет аркылуу, мына соц тармактарда кайсы бир маселелер боюнча жазышып, сүйлөшүп калабыз. Же болбосо көчөдөн же кандай бир иш-чаралардан кезигишип калсак, саламдашып, ал жай сурашып, амандашабыз дегендей. Эми азыр кеп Азаттыктын баштагыдай азаттык болбой баратканы тууралуу болуп жаткан соң, сөздү чайкабай, ала кушту атынан айтсам туура болот го деп турам. Сиздер урматтуу азаттыкчылар, бүгүнкү азаттыкчылар, тигил же бул тармактагы былыктар, өксүктөр, кемчиликтер тууралуу колуңуздардан келишинче, алыңыздардын жетишинче элге айтып, көргөзүп келаткансыйсыңар. Бирок Азаттыктын өзүндөгү жетекчиликтин эгоисттик жоруктары, диктатуралык мандемдери тууралуу ооз ачкандан негедир коркоксуңар.
коркосуңар же болбосо чочулайсыңар. А мүмкүн коркпой турсуңар. Балким тек гана мага туруктуу ишим болсо, айлыгымды убагында алып турсам болду. Эми ашыкча башка бир тияктагы проблемаларга келишип, эмне кылам дей чыгарсыңар. Бирок эмнеси болсо дагы мындай байкап атасыңарбы? Баягы эл таянган, эл жөлөнгөн азаттык баштапкы калыстыктан тайып, тигил же бул тараптардын кызыкчылыгын айткысы келгенде айтып коюп, айткысы келбегенде айтпай деле коюп, майда бир саясий оюндарга, бизнес оюндарына малынып, азаттык деген абройлуу бренд көп учурларда булганып калып атат. Байкап атасыңарбы ушуну? Эми моюнга аласыңарбы жокпу, албетте өзүңөр билесиңер. Менимче так ушундай эле болуп атат. Анчалык өрт экенсиңер, курч экенсиңер. Азыркы депутат Жанар Акаев илгери азаттыкта иштеп турганда Батукаевди ким качырганы тууралуу кенен иликтөө кылып, бүт бардык тараптарды иликтеп келип, суроолуу жиптин учу ошоңку президент Атамбаевке келип такалып, иликтөөгө мандемдүү чоң суроо койгон боюнча кетти эле. Жанар эми азыр депутат. Жанардын ошол иликтөөсүн улантып, аягына чыкпайсыңарбы? Иликтебейсиңерби? Жанар Акаев баштаган Батукаев маселесин ара жолго калтырбай. Дача сууга учак кулап түшкөндө азаттыктын журналисттери менимче биринчи барып, ошол жерде күйгөндөн калган мобилдик телефондордун калдыктарын, коробкаларды, бир башка дагы бир буюм тайымдарды таап, атүгүл колу менен кармалап, эфирден элге көрсөттү. Личный кабинетте сен заказ кылган товар кайсы шаарды аралап келет деген маалыматты көрсөң болот. Ал жерде Гонконгдун жанындагы Шэньчжэнь деген шаардан товар чыккан экен дагы. Андан кийин Шэньчжэньден туура Москвага түшүш керек экен ал товар. Атүгүл товар алуучулардын аты жөндөрү телефондоруна чейин так көрсөтүлгөн. Тикебаевдин адвокаттары Боингдеги ал жүк Атамбаевдики экенин айткан маектерди азаттыкка далай жолу берген. Архивиңерде турат. Журналист Али Токтакунов Атамекендин лидери Тикебаевден маек алып жатып, Стамбулдан Бишкекке, Гонконгко каттаган Боингдердин тымызын иштерин Атамбаевден шектенип жатканын дагы ачык айткан эле. Райым миллион өлкөдөн 700 миллион алып чыгып кетти деп майда чүйдө деңгээлде шектенбей, эми шектенгенге жараша чоңураак шектенип, акча жүктөлдү делинген Боингдердин, Боинг самолетторунун Атамбаевке тиешеси барбы, жокпу? Ошону иликтебейсиңерби? Элнура Алканова деген журналист Максим Бакиевке караштуу Идеал Хаустун коттедждерине Атамбаевдин оң колу эсептелинген премьер-министр Сапар Исаков тууганы Капар Исаков аркылуу таасир этип ээлик кылгысы келген аппетити тууралуу иликтөө жасап, ал иликтөөсүнүн айынан бийлик Элнура кесиптешиңерди сотко берип жүдөтүп, чүнчүтүп, акыры азаттыктан кетип тынды эле. Ошол иликтөөнү дагы бир улантып, аягына чыгып койбойсуңарбы? Раматылык Улан Эгизбаев деген журналист иним азаттыктын микрофонун экс-мэр Албек Ибраимовдун оозуна такап, анын жер махинациялары тууралуу, чалды куйду аракеттери тууралуу, мындайча айтканда, жарга такаган суроолорду берип жүдөттү эле. Музейдеги миллиондор деп тарых музейиндеги коррупциялык мандемдерди ачыктап, ошол музейдин жаңылануу иштерине, сатып алуу маселелерине чейин баштан аяк куратор болгон өкмөт башчы Сапар Исаковдун шектүү иш аракеттерин чукуп чыгып, казып чыгып экран аркылуу көрсөттү эле. Андан бери бир топ убакыт өттү. Албек Ибраимов дагы, Сапар Исаков дагы колуна кишен салынып, камалды. Соттон сотко уланып, сот процесстери болуп атат. Экөө тең маалымат каражаттарына биз аппакпыз. Биз таптазабыз. Биз периштебиз деген өңүттү адвокаттар аркылуу, тарапташтар аркылуу
билдирүү жасап келатышат, көрүп атасыңар. Аны Атамбаев каржылаган Апрель телеканалы кооздоп, жасап, эфирге чагылдырып, коомчулуктун аң сезимине таптаза эле кишилерди камап койду деген түшүнүктү таңуулап келатышат. Аны да байкап атасыңар. Таң калганым баягы эле Азаттык ак же көк дебейт. Азаттыктын арабасын тарткан тигил же бул журналист иликтөө жасап чыгып, Улан Эгизбаев илгери Албектин жер махинациялары тууралуу мына момундай маектерди алды эле, Сапар Исаковдун музейдеги кураторлук иштери тууралуу момундай иликтөө жасады эле. Көрсө Албек Ибраимов дагы, Сапар Исаков дагы күнөөсү жок эле, апакай эле кишилер экен дебейт Азаттык. Же Улан Эгизбаевдин арбак үчүн деле бир оз, Албек, Сапар мырзалар, кичине уялбайсыңарбы деп бир үн чыгарган, протесттик иликтөө жасап коюшпайт. Мунун баары эчтеке эмес. Азаттыктын азаттык болушуна аз өмүрүндө көп салым кошкон Улан Эгизбаевдин сырдуу өлүмүнө эч бир тарап, эч бир киши жоопкер болбогон бойдон кала берди. Чаба курганды билбейт экен, ошон үчүн сууга чөгүп каза тапты деген ушундай бир кургак маалыматты артынып, аркы дүйнөгө узап кете берди. Көп сырды өзүнө каткан кайран жигит Улан. Шумкар эле, тулпар эле деп көз өткөндө ыйлап жоктоо, эскерүү репортаждарын жасап экрандан көрсөтүү, ага арнап китебин чыгаруу албетте түзүк иш кылдыңар. Бирок урматтуу азаттыкчылар, Улан Эгизбаевдин көзү тирүүсүндө жасаган Атамбаевдик бийликтин алешендиктери тууралуу бир топ иликтөөлөрү Азаттыктын YouTube каналында азырга чейин турат. Ошону силер кайра бир сыйрадан зерикпей көрсөңөр да көрүп чыгып, ал иликтөөлөрдүн ар бири боюнча логикалык уландысын кайра улап, кайра иликтөө жасоого тийиш элеңер, милдеттүү элеңер. Эми мейли ал иликтөөлөрдү жайына коюп, Уландын сырдуу өлүмү тууралуу элге журтка актануу иретинде эмес мурдагыдай. Күч органдарын, улуттук коопсуздук кызматын акыры келип, бийликтин бетин кызарткан, уялткан, далилдүү, аргументтүү Уландын сөөгүн агарткан иликтөөнү башкалары жасабаса дагы абройлуу делинген Азаттыктын журналисттери силер жасашыңар керек болчу. Ошондой иликтөө мындан ары жасалышы дагы күмөн. Бул нерсе Азаттыктын жамааты үчүн, жетекчилик үчүн жакшы эмес, айгак болуп кала берчү өтө уят иш болду. Эгер чычалабай туура түшүнгөн болсоңор. 5 каналда иштеп жатышкан жана биздин каналдагы талкууларга келип катышкан кээ бир азаттыкчылар бүгүнкү Азаттыкка сын айтып койсо эле, бизди учурдагы бийликтин жактоочулары, Матраимовдордун күчүктөрү кылып көрсөтүп, Азаттык деген эзелтен берки силерге чейинки жамааттар мээнетин үрөп, эмгегин жумшап, түптөгөн салмактуу брендти жамынганыңарды, манипуляция кылмайыңарды койгула. Азаттыктын кыргыз кызматындагы жетекчи жолдоштор, билесиңерби, Азаттык ээлеген эркин статуска Кыргызстандагы бардык журналисттер суктанышат. Анын арасында мына мен да суктанам. Ушу кезге чейин тагдыр насиби менен мамлекеттик, коомдук, жеке телеканалдарда иштеп келдим. Азаттыктын эркин статусуна суктанган азырга чейин. Бирок бул статус бүгүнкү Азаттыктын жамаатынын же 2005-2010 жылдардагы Азаттыктын жамаатынын, атүгүл советтик кезде Азамат Алтай баштаган журналисттер иштеген жамааттын дагы үлүшү эмес. Бул статус Америка бийлигинин дагы үлүшү эмес. Бул эркин статус Америка элинин чөнтөгүнөн төлөнгөн үмүттүн, колдоонун, жөлөп тайоонун бир үлүшү. Карагылачы, Азаттыкта эркин журналистика менен эч бир тараптарга көз каранды болбой, билек туру иштөөгө
кандай сонун аянтча түзүлүп коюлган. Кыргызстандагы эч бир саясий күчтөргө, партияларга, бирикмелерге, топторго, байларга, олигархтарга көз каранды эмессиңер. Каржылай жактан дагы, моралдык жактан дагы. Азаттык каржылоосу, юридикалык статусу президентке же өкмөткө кыйыр байланган КТРК же ЛТР эмес. Азаттык бири өкмөткө, экинчиси парламентке байланган 5 канал же пирамида дагы эмес. Азаттык Бабановду мактасаң мактайсың, бирок жамандабайсың деген НТС телеканал дагы эмес. Азаттык артында Ихлас компаниясынын байлары турган Нью ТВ дагы эмес. Депутат Примовго караштуу Ош Пирим телеканалды дагы эмес. Келдибеков түптөп каржылаган Нур ТВ дагы эмес. Азаттык Түркиячыл Маралы радиосу эмес. Азаттык Орусиячыл Спутник порталы эмес. Азаттык Атамбаев деле мактаган Апрель телеканалды эмес. Кыргызстандын ичинде башка медиаларга салыштырмалуу статусу кыйла эркин медиа деп эсептелесиңер. Мына ошондой эркин статусу бар туруп, эч бир тараптарга аласа бересеси жок бейтарап дымагы бар туруп, Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жамааты Райым миллиондун, Алмаз миллиондун, дагы башка биз билбеген миллионер, миллиардер тараптардын оюндарына чүкө болуп өкчөлүп жатышы, демократиялык принциптерди жайылтуу деген баштапкы улуу миссияны унутуп, потенциалынын басымдуу бөлүгү эжелер жана сиңдилер деген сыяктуу долбоорлорго, айылда жол таштак, көпүрө жок, эл ачка, малга чөп калбай калды деген сыяктуу социалдык багыттагы данистелерге, жаштардын дүйнөсү, табити, хоббиси, каалоосу чагылдырылчу Азаттык плюстарга көбүрөөк короп жатканы өтө өкүнүчтүү. Азаттык радиосунун батыштын балээлерин жайылтуучу медиа катары элге жамандаган тараптарга, мисалы, жеке мен кошулбайм. Кошулгум да келбейт. Кыргыздын маданиятын, үрп-адат, каада салтын талкалоочу радио катары элге мокочо көрсөтүлүп, демократия демиш болуп, кыргызды талкалайт бул радио Азаттык деген ашынган ультра патриоттордун ушундай урасын дагы мен колдобойм. Ашынган динчилдердин Азаттык тууралуу айткан коркунучтуу мүнөздөмөлөрүн дагы мен жактабайм. 5 канал менен Азаттыктын ортосундагы көз караштардын атаандаштыгынан пайдаланып, Азаттыктын бизге кереги жок, жабылып эле калса болот эле бул радио деп бакырган тараптардын бул позициясы дагы туура эмес деп эсептейм. Азаттык радиосу керек. Бирок саясий оюндардан алыс, эч бир тараптардын кызыкчылыгына ойнобогон, эркин, бейтарап, бийлик сотко берип койсо коркуп кетип жумшарып калбаган, калп эле чындык айтмыш болуп, чыныгы чындыктарды айта албаган адыркыдай бар менен жоктун ортосундагы мажирөө Азаттык эмес. Советтик кездеги Азамата Алтай иштеп жүргөн кездегидей 2005-2010 жылдардагыдай салмактуу, олуттуу Азаттык керек болуп турат Кыргызстанга. Эми менде мындай суроо туулат. Ал суроону Азаттыктын кыргыз кызматынын Бишкектеги, Прагадагы жетекчилигинин үстүнөн башкарып турган жогорку жетекчилигине бергим келет. Эми бул суроону алар угабы, жокпу, негизгиси эмес. Башкысы суроонун логикасын эл түшүнсө болду. Атамбаев президент болуп турганда абийирин, намысын коргоо үчүн 2017 жылдын 6 мартында Баш прокуратура аркылуу Азаттыкты сотко берди. Ошондон 12 күндөн кийин Эркин Европа Азаттык радиосу медиа корпорациясынын президенти Томас Кент
Бишкекке учуп келип 17 мартта Кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматаева менен бирге президент, ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Ошол эле жылы 12 майда Атамбаев азаттыкка койгон 20 миллион сомдук доосун кайтарып алды. Президенттик сайтта бул жолугушуу тууралуу учкай маалымат жазылган менен анын көмүскө контекстинде азаттыкты алкаган, башынан сылаган, саал акыл айтып багыт берген маани камтылган. Президенттин сайты эркинделген Азаттык радиосуна сөз эркиндигин кантип пайдалануу керектиги, ойду эркин айтуунун артынан жоопкерчиликти кандай сезүү керектиги, фейк маалыматтарга таянбай, чынчыл, объективдүү маалыматтарды кантип, кандайча чагылдыруу керектиги боюнча Азаттык радиосуна кулак кагыш кылып кеңеш айтып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Дача сууга кулаган учактагы жүккө Атамбаевдин тиешеси болушу мүмкүндүгүн элге кабарлап койгон Азаттыкты сотко берип, анан Прагадан жетекчилиги Бишкекке жетип келип, президент менен жолугуп чыккан соң доосун кайтарып алган Алмазбек Атамбаев президенттик сайтта фейк кабар жазбаш керек, сөз эркиндиги деп эле кыйкыра бербей, жоопкерчиликтүү болуш керек деп Томас Кент менен Венера Жуматаеваны кебез менен муздап атат. Эми ушундан кийин эркин сүйлөйт, эркин жазат деген Азаттыктын жетекчилери, бирок да кумурскадай мээнеттенип жүргөн катардагы журналисттердин көзүн кантип тик карап, бейгам иштеп жүрүшөт, түшүнбөйм. Быйыл 29 августта Эркин Европа Азаттык радиосунун жаңы жетекчиси Джейми Флай жана Венера Жуматаева эми бул жолу президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болушту. Жолугушуу тууралуу президенттик сайт маалымат жазыптыр. Окуйбуз. Күчтүү, ачык, жаранды коомду түзүү үчүн сөз эркиндигин бекемдөө керектигин, аны менен катар маалымат чагылдыруу да, жоопкерчиликти да унутпоо керектигин президент Сооронбай Жээнбеков белгилептир. Эми мунун эмнеси бар экен? Туура эле айтыптыр. Жоопкерчилик керек да. Азаттык Кыргызстанда кандай гана иликтөө жасабасын, президент Сооронбай Шариповичтин айтканын дайыма эске алып, жоопкерчилик дегенди унутпашы керек экен. Ар президент бийликке келген сайын Азаттыктын жетекчилери ага жолугуп чыкмай салттын башталганы балким жакшыдыр. Бирок Азаттык кээде жазатайып фейк маалыматтарды жазса, аны көргөн президент сотко берип кууратса, анан кайрадан Прагадагы Азаттыктын чоңдору чуркап келип, президентке кирип, анын ачуусун тараткан соң, жоопкерчиликтүү жолго түшүп калдык деп кубанып жашай берсе, кандай болуп калат бул жагы? 5 каналды бийликчил, өкмөтчүл, анан матырайымушчул деп асылып келаткандарга айтарым, Прагадан Атай Бишкекке келип Азаттыктагы Венера Жуматаеванын өз кишилери жана жаранды коомдогу өз кишилери чогулган Супарадагы жайыл дасторконго катышып, Азаттыктагы ички кемчиликтерди ичинен билген оппоненттердин бирин дагы үнүн укпай, кайра Прагага учуп кеткен Джейми Флайдын бир беткейлигинен айырмаланып, Атамбаев ай, Атамбаев күн, Атамбаев күнөөсү жок периште деп
ал президент кезде 5 каналдан сайрап келген Дмитрий Ложников мырзанын жамааты Атамбаев бийликтен кеткен соң кайра эле ал каржылап ачып берген Апрель телеканалы аркылуу Дмитрий Ложниковдон Дмитрий Шаршембиевдин жамааты болуп куулуп, баягы эле Атамбаев аппак деген арияны созуп келаткан кесиптештерден айырмаланып, 5 каналда Атамбаевдин жанындагы көздөй кишилерине, Атамбаевди жактаган учурдагы бийликтин оппоненттерине кенен эфир берилип келди. Менин оюмча СДПК партиясы тазаланып атат, жаңыланат. Алмазбек Атамбаев лидер болуп бүт жаңы. Мурда депутат болгондор бирөө жолу болуш керек. Сизге бизге окшоп кызматта иштегендер жолу болуш керек. Бүгүн үй бүлөлүк режим орноп калды деп ачык эле айта алам. Бүгүн 159 саясий партия 120 мамлекеттен КСДП Алмазбек Атамбаев менен колдоду. Эмне Садыр Жапаровду, Текебаевди, эмне Аштыр Кунакуновду Атамбаев камап атабы? Жок. Собрали весь хайп с базара и вот тут все гоните. Саткындар, силер көбүңөр анын досу эмес белеңер. Силер элдин жана мыйзамдын алдында жооп бересиңер. Ачында азыр элде тажоо бар, экөөнүндөн тажоо бар да. Тажады экөөнүндөнчү. Азыр Атамбаев оппозицияга өттү. Мунун жаман эч нерсеси жок. Ошондуктан эгерде Атамбаев болобу, же болбосо бийликтен кеткенден Сооронбай Жээнбеков дагы оппозицияга келем дей турган болсо, бул менин жеке менчигим эмес да. Коом менен эсептешүү деген маселе жок. Ошол коом менен эсептешпегенден кийин ал бийлик тараткан маалымат дагы коомго сиңбей аткандыгы. Мурдакы эле шайлоо системасын калтырды. Бул бизге алдыга жылуу болбойт дегенге негиз берет. Ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыр ортого чыгып сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын бардыгыбыз бийликте турганбыз. Сот бийлик бутагы дагы, мыйзам чыгаруу, парламент биз талкуулап аткан аткаруу бийлик бутагы да мындай өнүкпөйт. Сиздердин чечеңиздер ошончо акчаны которгон киши кайра силерге которуп атат акча. Экс-президентти да чакырган жок, анын өкүлүн да чакырган жок. Мен ойлойм бул туура эмес. Кече эле Атамбаев бийликте турганда сөз эркиндигин кысымга алып атат. Саясий ишмерлерге саясий куугунтук кылып камап салды. Тигине шопурун, жан сакчыларын жанын алып келип кландык башкарууга баратат деп жаранды коом өкүлдөрү, коомдук активисттер, бийлик өгөйлөгөн саясатчылар чырылдап жүрүшпөдү беле Атамбаев бийликте турганда. Азаттыктан колуңду тарт деген лозунгдарды көтөрүп, Азаттыктын мурдагы кийинки журналисттери жана дагы бир топ башка медианын журналисттери кошулуп Атамбаевке айбат кылып эркиндик маршына жүрүшкө чыгышпады беле. Эми ошонун баары унутулуп калдыбы? Ошол Атамбаев мени угат, тилимди алат, айтканымдан чыкпайт деп ставка кылган кишиси элге үгүттөп, таңуулап жүрүп шайлаткан Сооронбай Жээнбеков кой ташта жатып алып башкара берчү тили алчак мураскер болуп чыкпай калса эле, экс-президенттин колунан бийлик эбак кеткен, ал азыр жеңилип жерге жыгылып турган чагы, жерге жыгылганды теппеш керек, урбаш керек деп бука союп, киши менен кошо селфилеп сүрөткө түшүп, өзүбүздүн бала, өзүбүздүн кулубузду кордобой колдоп коелу деген кокту колот саясатын уланта беребизби? Күнөөсү барбы? Мына азыркы президенттин, Сооронбай Жээнбековдун биз билбеген былыктар болсо, бийликтен кеткен соң ал дагы сот залында жооп бере турган жолго түшпөйлүбү? Тигине Түштүк Кореяда президенттер биринин артынан бири бийликтен кеткен соң, келип кеткен соң, сотко сүйрөлүп камакка камалышууда. Мына ошондой мыйзамдык жолго багыт албайлыбы биз дагы? Өнүккөн демократиялык өлкөдө, маселен, бир эле мисалды алалы. Жапанда балмуздактын баасын бир аз көтөрүү керек болуп калып, балмуздак ишканасынын жетекчилери жамааты менен бирге бааны көтөрөрдөн мурда эл астында башын ийип, төмөн кылып ийип, кечирим сураган 2016 жылы тартылган видеоролик YouTube сайтында азыр дагы турат.
Атка минерлер адамдын гана эмес, ит мышыктын укугун кордоп койсо, Европа мамлекеттеринде сот жообуна тартылып, коом астында уятынан жерге кирип кете жаздап, баштарын жерге салышат экен. Бизде аферистик кылып жер сатканы деле, тарых музейин тоногону деле, Бишкектесин жаңыламыш этип акча жегендери деле, жол салмыш болуп, тендер уюштурмуш болуп, сол чөнтөккө сол акчаларды сологону деле, сот залдарында башты шылкыйтып, уялып туруунун ордуна мындай башын бийик көтөрүп, баатырлык кылган баатырлардай болуп, чындык биз тарапта, чындык акыры жеңет дешип, керсе жылмайышат. Андай окуяларды ар өңүттө чагылдырып келаткан Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын кайсынысы кай жеринен оозу буулганын, кимисинин артында кандай күч турарын баарыбыз жакшы билебиз кичинекей өлкөдө. Бирок ошончо медианын арасында Азаттык өлкөдөгү саясий тараптардын эч кимисине тартпай, лоялдуу, арбитрдик, калыстык статусун сакташы керек эле. Тилекке каршы соңку жылдарда Азаттыктын жетекчилиги жамааттын чыгармачыл багытын, контентин тигил же бул кызыкчылыктарга садага чаап, тигил бул тараптын арзанбаа куралы болуп, ошол жамалып турган жамактардын баарын Азаттык деген брендти колко кылып, Азаттыктын атына жамынып, эки жүздүүлөнүп жатканы өтө өкүнүчтүү. Саламатта калыңыздар.